Бир аз тыныгуудан кийин Кел чай чалай долбоору кайрадан сиздер менен. Бүгүн биз билим күнүндө билим тууралуу талкуулап жатабыз. 1-сентябрь барыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ооба, бизде жана ошого байланыштуу коногубуз бар. Бул кыз Сайкал Кабылова бизде конокто. Хош келдиңиз. Уктап, Мындайсыздар. уйкуң канбай келип калдың. Ооба. Сен тургузгандан келдим да. Негизи эле кече чалганымда айтып аттың эле ошол уйкум бир аз көбүрөөк уктайм. Жок, көбүрөөк уктаганда эмес, болгон просто кечинде саат 6:30 ушундайдор жатып уктап атам да. Таңкы, ооба. Ошон үчүн бир аз таңкы эфирлерден отказ бергенге туура келип калып атат. Бүгүн канча саат уктадыңыз? Бүгүн саат 3-тө уктагам. Анан 7-те тургуздум. 3-тө уктадыңыз, демек 4 саат жетишти болду окшойт. 4 саат 5 саат жетишти болуптур. Демек уйкуңуз канса эле болду. Бүгүнкү күнгө жакшы пландарыңыз болуш керек. Биз сизди куттуктайбыз. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү. Кандай настрой? Эмне пландар? Пландар көп деп коеюн. План деле жок. Негизи баягы күнүмкү эле жумуштай. Кечке чыксаң болгон атмосфера сонун экен, баары ак көйнөк кийип алышып, баары мектепти көздөй жөнөп жатышат. Ошол сонун болот. Мага жакты да мындай эртең мененки атмосфера, эл көп көчөдө. Азыр столдун үстүн көрүп атасыз. Бул жерде ооба, жок деген эки жазуу бар. Сиз бирин тандашыңыз керек. Анан тандап алгандан кийин ошол мен суроолорду узатам, ошол жооп менен гана жооп бересиз. Ообаны алайын эме, жок эмес, ооба жакшы. Бисмилла деңиз. Сизге көрүнбөш үчүн эки баракча менен жаап койгом. Көрсөтүп коелу, камера кайсыл экен? Ооба. Ооба. Демек мен суроого берген суроолордун баарына ооба деп гана жооп бересиз. Эми ооба эле болгон жокшуго жоктон көрө, жоктон көрө ооба жакшы. Көпкө түшүп калышыңыз мүмкүн, алдыга эскертип коеюн. Тамак алып бер дегендер бар да, жок. Анда мен суроолорду узатам. Сиз ооба деп гана жооп бересиз. Жылдыз, даярсызбы? Мен да даярмын. Даяр эмес. Кеттик. Мен бат-баттан окуйм. Кана биринчи суроо. Сизге күз жагабы? Ооба. Сизге Алмаз Шадаев жагабы? Ооба. Сизди сагын Алмаз Шадаевден кызганабы? Ооба. Сиз мага бекер жарнама кылып бересизби? Ооба. Сиз мага поручитель болосузбу? Ооба. Эфирден кийин биздин команданын курсагын тойгузасызбы? Албетте ооба. Да, болду, бүттү. Сөз алдык. Шампунь түгөнүп калганда суунун ичине суу куюп, чайкап туруп жуунасызбы? Сиз мурутуңузду тересизби? Ооба эмес. Ушакты жакшы көрөсүзбү? Ооба. Сиз Эрнисттин стористен фейк аккаунт менен аңдыйсызбы? Жок. Шоу бизнесте душмандарыңыз барбы? Ооба деп коем. Сизди бирөө каржылайбы? Иә. Сизди бирөө каржылайбы? Жок, ооба деп айла жок. Шоу бизнесте атаандаштар көппү? Ооба. Келбетиңизге пластикалык операция жасаттыңыз беле? Жок. Өзүңүздү идеалдуумун деп эсептейсизби? Ооба. Сен ырдабай эле койчу дегендер барбы? Ооба. Үйдө отуруп алып, мына жетип калдым деп көп алдайсызбы? Ооба. Баракелде, суроо бүттү ушу менен. Жок десем эле болмок экен, мындай суроо бар. Жок. Бул жерде Алмаз Шадаев сизге жагабы деген суроо өзгөчө болуп өттү да. Беле жаңырдыгы. Азыр сен айланаңда дегеле Алмаз Шадаевдин дагы айланасында ушул суроо аябай кызык болуп атат. Теле көрүүчүлөргө деле кызык болуш керек. Экөөңөрдү эмне байланыштырып турат? Чынын айтыңызчы. Бизди көп нерсе байланыштырып турат. Биринчи чыгармачылык. Бул тема боюнча эч качан эч жерде сүйлөбөйбүз деп чечкенбиз. Убакыт келгенде өзүңүздөр Сыр, интрига боюнча калсын, э? Сыр боюнча эле калсын, ооба. Бизде эми айтып эле атат да, бул жерде карындашып, эме деп түшүнбөй эле кайра эле сурап атышат. Анан эми балким өз убагы келгенде ачыкка чыгаттыр да, мындай чыныгы жүзүбүз мындай ачыкка чыгып береттир. Ага чейин ушул бойдон эле кала берсинчи. Кала берсин. Анан пункттарга токтоло кетейин жанагыдагы. Бекер жарнама кылып берүү боюнча макулсуз. Ооба. Сизге макулму? Бардык бир аккаунт берем, ошону сторисиңизге салышыңыз керек. Ооба деп жооп бердиңиз. Кыйналып өткөзүп. Анан эфирден кийин команданын курсагын тойгузуу деген нерсе пункт аябай жакты мага. Билесизби? Команда деп эле менин деп жазып койсоң эмне болосуң? Сайкал, мен сизге бир сюрприз айта кетейин. Теле көрүүчүлөргө да сюрприз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, менин жанымда отурган Жылдыздын бүгүн туулган күнү! Куттуктайбыз.
Бүгүн билим күнүндө төрөлүп калыпсың. Мен дагы тууган күнүңүз эфирдин менен. алдына келгенде гана Рахмат. билип атпайм ушул нерсени. Сонун экен. Туулган күнүңүз менен бүгүн Рахмат. эле кетип баратып, өзүнчө ойлонуп койдум эле бүгүн кимдин туулган күнү эле депчи Достор жана. биякта отурбайбы? Көрсөт биякта экен. Мен күтүп отурган Курсакты тосуна тойгуза турган. Курсакты сен да отура болдуң кыздардын эме. Ал жагында сүйлөшөбүз. Эфирден кийин сүйлөшө алабыз экөөбүз. Өзара чыгарабызбы? Балким туулган күнүндө өзү алып берип калабы. Туулган күнү эсин алдырган туурараак болуп калабы билбейм. Мурутуңузду тересизби деген суроо кызык. Жок, тербейм мурутумду. Ушу мурутуң тересиңби деген сөздү биринчи жолу угутам. Негизи тербейм. Аябай карадыңбы мен? Текшерип атыптыр. Шоу бизнесте душмандарыңыз жок болуш керек, Кудай сактасын. Жок, шоу бизнесте эми негизи мен стилимде мен баягы андай ырчы жок болчу да, эми келатат көбөйүшүп. Мен кубанычтамын ал нерсеге. Боло берсин. Шоу бизнесте атаандаштар көппү деди. Ошо жок да. Жокпу? Негизи кандай карайсыз? Атаандаштар болгон жакшыбы же болбогон жакшыбы? Эми мага ызычуусу жок эле, болбогон эле жагат. Ызычуу болгон менен бул бани. Болсо деле Билбейм, балким өзлөрү эле атаандаш көрүп алышы мүмкүн, бирок мен эч кимдин атаандаш көрбөйм. Болсо деле Мен барып өзүм чек жалгыз эле кыз сайкалмын, жалгыз эле ушундай ырчымын, жалгыз эле ошо эч кимдикине окшобогон үнүм бар, мисалы үчүн. Ошондой да, эч кимге окшобогон кыз сайкалмын, ал деле өзүнчө адам, эч кимге окшобогон үнү бар, башка бирөөнүн делечи. Ошол мен эч ким атаандаш көрбөйм. Негизи быйыл онлайн түрдө окутуп атат. Онлайнга болгон көз карашыңыз кандай? Деги эле онлайн окуп билим ала алышабы? Кандай деңгээлде же барып окуган жакшы беле мектепке барып? Мектепке барып окуганга эмне жетсин? Классташтарың менен жүгүрүп ойноп, мугалимдердин урушун угуп, эң сонун нерсе ушул болуш керек. Анан кийин онлайн деген нерсеге мен каршымын да. Кызым да чоңоюп келатат, эртең ушинтип онлайн болуп видео көрүп атам да, нерв болгон апаларым. Балдарын чалып, ушундай болуп калбайынчы деп тиледим, ушуга же ушундай пандемия такыр болбосунчу. Школуна барып тынч эле окусун депчи. Ошондой эне болгум келбей эле да, чындап. Ушу эки бала менен, бир бала менен мына мугалимдердин кадыр баркын эмне сөз атабыз. Бул бир четиде жакшы болду да. Мугалимдерге улам сынтага бергенде ат энелер бар да, аябай көп болчу. Биздин убакта эле биз окуганда эле андай нерсени көп кездештирчүмүн да. Мен мугалимдердин таламын ар дайым талашып келчүмүн. Дагы деле ошондоймун. Анан бир баланы окутам деп чачтары тике туруп кетет да, чындапчы. Ошончо 39, 38, 40ка чейин баланы тарбиялаш бул өтө эле кыйын. Анан келип эле ким жаман, мугалим жаман деген атка конот. Ошон үчүн мына эми мугалимдердин да кадыр баркын сезип атабыз десем болот. Бирок ошол мен бул онлайн окууга каршымын да. Кыз сайкал, сизге чоң рахмат, жакшы келип бердиңиз. Уйкуңуз канбай калса дагы. Жакшы, мен эми жумушка кетиш керек. Келиңиз анда кыска нуска, эркин микрофон. Жалпы кыргыз элимдин кыргыз элиме кааларым токчулук, молчулук, тынччылык каалайм жана ошондой эле азыр уяга жаңы кирип аткан биринчи класстарга ийгилик каалайм. Сиздерди жакшы көрөбүз, жакшы окуңуздар, сиздер биздин келечегибизсиздер. Баракелде. Чоң рахмат сизге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн сиздерге майрамдык эфирди тартуулап ушул билим күнүн таңуулаган Жылдыз кесиптешим болду. Жана Элим. Жылдыз, сизди дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайм. Чоң рахмат. Азыр эфирде жыйынтыктайлы дагы сиздин туулган күнүңүздү барып майрамдайлы. Ооба. Көрүшкөнчө кийинки эфирлерден аман болуңуздар. Жакшы калыңыздар.